2022 жылдын 10 январь күнү башкы имараттагы кичи жыйындар залында Кыргыз Улуттук университетинин ректору Канат Садыков, Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүндө жайгашкан Дөбө орто мектебинин директору Тилебай Курманбековго 13 компьютер, 1 принтер жана 1 интерактивдүү доскадан турган техникалык каражаттарды тапшырды. Эске салсак, Улуттук университеттин эмгек жамааты бир күндүк маяна өлчөмүндө гуманитардык жардам көрсөтүүнү чечкен. Жана ал каражатка Дөбө мектебине керектүү эмеректер жана техникалык каражаттар алынып, эмеректер бул убакытка чейин берилген. Эң негизги маселебиз биз ошол өз учурунда ошол чек арадагы болгон мектептердин жабыртаткандарына жардам берүү маселеси каралып аткан учурда биздин жаамат, Улуттук университеттин жалпы жааматы бир күндүк айлыгын которолуу деген чечимдин негизинде ошол мектепке адрестүү түрдө биздин билим берүү жана илим министрлиги менен чогуу акылдашып туруп, жана министрибиз Болот Дүйшекович өзү ошол мектептердин акыбалы менен таанышып аткан учурда биздин чогулткан каражатыбыз 1 миллион сомубуз ошол Дөбө айылынын мектебине жаңы компьютердик техника менен камсыз кылуу боюнча жана кээ бир ушундай бир эмеректерди алып бериш үчүн ошо 1 миллион сом тегерегинде каражаттар сарпталган. Бүгүн болсо ушул алып берген компьютердик техниканы директор мырзага тапшырып бердик өзүбүз жаамат менен жана директордун өзүнүн ушул боюнча мындай бир ыраазычылык пикирин дагы уктук. Биздин Кыргыз улуттук Жусуп Баласагын атындагы университеттин профессордук жамааты, эмгек жамааты ушу чек ара тилкесиндеги айылдарды, элдерди колдоо иретинде бизге 1 миллион сомдук техникалык окуу каражаттары менен камсыз кылышты. Жалпы биздин мектептин атынан, коллективдин атынан, Дөбө айылынын калкынын атынан Улуттук университеттин эмгек жамаатына чоң ыраазычылыкты билдиребиз.